ходовой эмеле ушла. Еще был эме новый век фирманых да был. Бир сомдон өмөр бул? Акыркы учурда жаңы жылдык кечени пиротехникалык каражаатсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ар бир үйдө жаңы жылдык түндө пиротехникалык каражааттар жарык журук этип, жаңы жылдык шаңга шаң кошуп келет. Бирок ошол эле учурда дал ушул пиротехникалык каражааттар бир топ көйгөйлөрдү да алып келет. Адистердин айтымында көйгөйлөр дал ушул пиротехникалык каражаатты туура колдонгонду билбегенден улам келип чыгат. Ал эми муну туура колдоноюн десең, бул жактагы инструкциясы иероглифтер менен жазуу. Ал эми белгилүү болгондой мындай иероглифти ар бир эле жаран түшүнө бербейт. Кыргызстанда пиротехникалык каражааттар жасалбаганынан алар Кытайдан алынып келинет. Алардын сапаты баасына көз каранды. А бирок көпчүлүктүн капчыгынын күчү кымбат баадагы сапаттуу фейерверк жардыргычтарды сатып алууга жетпейри да белгилүү. Так, эң эмеси 10 сом. Кайсылар 10 сом? Оларга дейм, Ушулар 10 сом. Көп алышабы буларды? Алат эми кичинекей балдарга карматышат дейм, ал жакшы деле атпайт. Анан көбүнчө сатып алуучулар кичинекей балдарбы, чоң адамдарбы? Жем карап сатасыздарбы, кичинекейлерге сатпайм, чоңдорго сатам деген. Кичинекейлер көбүнчөсү келбейт негизи. Чоң эркек кишилер көп алат. Анан аялдар да анча албайт. Канча сомго чейин соода кылышат? Ар кандай эркектер өздөрү келгенде 1000 сом, 1000ден ашык, ошого чейин соода кылышат. Сиз азыр айтып өттүңүз, эң арзаны бул 10 сомдук деп. Ал эми эң кымбатычы кайсылар? Канча сомдук? Азыр мына бул бар 650 сом. 650 сом турат, Көп алышабы ушундайды? Мындай эми ошондой эмелер келгенде алат, эркек кишилерге келгенде алат мындайларды. Жаш балдар келип деле алышат. Жаш балдар келип алат, алар мындай арзандарын алат. Мындай самолетке окшогон, мына самолет сыбайбы анда. Дикий пчелка дейт, ошону алат. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин билдиргенине ылайык, жаңы жылга жакын өрттүн саны кыйла өсөт. Буга бирден бир себеп пиротехникалык каражааттар. Тактап айтканда, аларды туура эмес колдонууда, дейт өрт коопсуздугу боюнча агенттигинин кызматкери. Эгерде статистика боюнча алып келсек, былтыр ушу жаңы жыл майрамынын астында эле 33 пожар ушу пиротехниканын эмесинен болгондо өрт кырсыгы чыккан. Бул болсо эмнеден чыгат? Бул туура эмес колдонгондон чыгат. Же болсо ошо пиротехника болсо сапаты начар болуп калган үчүн. Ал пиротехника балкондон атат. Балкондон атканда ылдыйкы балкондор ачык болсо ошол жака түшүп кетет. Пиротехниканын аткан заряддары түшүп кетиши мүмкүн да. Анан ошол себептен өрт чыгып кетиши мүмкүн. Же болбосо айыл жерлерде жана чөп жийип коюшат, ошо чөптүн жанына атышат. Же болбосо ошо крышанын ичине кирип кетет. 2007-жылы пиротехникалык каражааттарды сактоо, сатуу жана туура колдонуу үчүн атайын токтомдо иштелип чыккан экен. Анткени менен ага чейин болгон кырсыктар бүгүн деле уланып келгенин өрт коопсуздугу боюнча агенттигинин кызматкери мойнуна алат. Жаңы жылдык түндө активдүү түрдө иштеген кызматкерлердин катарын медицина кызматкерлери да толуктайт. Жаңы жылда булардын колуна түшкөндөрдүн көбү дал ушул пиротехникалык каражааттардан жабыркагандар болуп чыкканы маалым болду. Жардыргычтарды туура эмес колдонуу адамдын денесин күйгүзүп, көзүнө доо келтирип, жүрөк оорусун күчөтүп, ал тургай кош бойлуу айымдардын боюнан түшүрүп салуу сыяктуу түрдүү кырсыктарга алып келет. Пиротехника алган травмаларда көбүнчө кан токтотуу эрежесин пайдаланышат эң биринчи. Үйдөн ар кандай эле пояскалар колдонуп кан токтотуу. Болбосо жугут салып, албетте эң жакынкы медицина учреждениеге барыш керек. Ошол эле эмесинде күйүктөрдө ательерге же үйдөгүлөр айтып коймокмун, ар кандай үйдөгү бытовой немелер колдонбосун. Зубной паста менен келишет колдонуш чоң күйүктөрдө. Анан кийин дарылаш кыйын болуп калат. Кээ бирлер ошо отурган жеринде эле кремдер сүргөй коюшат. Даже баягындай чаңпаң ар нерсе менен микробтор кириши мүмкүн да, кийин дарылаш кыйын болуп калат да. Ал жерде биринчи жардам эчтеке кыла албайсыз, ачык айтканда. Ушу тазараак салфетка менен, бит менен ушу жаап алып же таңып алып, ушу биздин отделение түнүгүнө иштейт. Көбүнчө жаш балдар жабыркашат. Эмне үчүн дегенде төмөнкүдө айтып кеттим, ата-энелер ошо майрам учурунда көп көңүл бурушпайт, түшүндүрүп беришпейт, кандай пайдаланыш керек, кандай колдонуш керек. Жаңы жылдык кечеңиз жагымдуу гана маанайда өтүүсүн кааласаңыз, кийинки кеңештерге көңүл буруңуз. Үйдүн ичине ылайыкталган от фонтандарынан башкасын бөлмө ичинде колдонуу болбойт. Жерге жайгаштырылуучу пиротехниканы күйгүзгөн соң 10-15 метр аралыкка качып кетүүңүз талап. Колго кармап атуучу каражаттарды жерге жана адамдарга багыттабаңыз.
атылбай калса же атылып бүткөн пиротехника көздөй жакын барып кароого, ичин ачып изилдөөгө тыюу салынат. Көчөдө жардырып жатканда үй сарай, чөп, бак-дарак, электр зымдарга багыттап алуудан сак болуңуз. Анан да жаңы жылдык жардыргычтарды сатып алууда анын көргөзмөсү сиз түшүнгөн тилде болгону зарыл.